Албетте ардактуу көрүүчү, негизи бала жылмайса, алам дагы жылмайт экен. Ошон үчүн ар дайыма балдардын келечеги аман болсун деген сыяктуу биз дагы мына ушундай сонун чыгарманы жаңыртып өттүк. Ал эми мына ушул учурда Жалал Ач ыргызындагы эң сонун таланттуулар бар. Ал эми жаштарыбызга, жаш жеткинчектерибизге көрүп жаткан камалга ан сайын биздин жүрөгүбүздү жылытпай койбойт экен. Ал эми мына ушундай сонун бир өздөрүнүн жаңылыгы менен келип, бүгүн студияда сиздерге дагы өздөрүнүн бир ийгилиги менен бөлүшкө тейле деп биздин сонун бир конокторубуз күтүп турган чак азыр. Ооба, андыктан ардактуу көрүүчүлөр, кече жакында эле жаш чыгармачыл балдардын арасында жакшы конкурс болду. Бул Бишкек шаарында болуп өттү. Андан биздин Азем группасы барды. Кичинекей Азем Kids аталышындагы группа ал жака барып, экинчи орунду ээлеп келген учуру. Андыктан билели деп студиябызга Азем Kids бийчилер тобу жана аны жетектеген Каникей Жолборсали кызын чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиңер. Сыйлыгыңыздар кут болсун дейли алгач. Кандай болду ал жердеги сыйлыкты алуу, негизи Жалал-Абадка алып келүү экинчи орунду канча катышты дегендей? Негизи саламатсыздарбы? Биринчиден барыңыздарга салам, кутман таң. Ал конкурс негизи быйыл 2023 8-чи жолу өткөрүлүшкөн. Анан бардыгы ансамбль бардыгы биригип 62 ансамбль болду. Кыргызстандын 7 дубанынан, анан Казакстандан келген ансамбльдар болду. Кичинекей 5 жаштан баштап 16-17 жашка чейинки кыздар катышты. Жалпы саны ушул 1000ден ашкан кыздар болду. Анан ар бир категорияга бөлүнгөн, жаштар жашына карап туруп, анан биз 11-13 жаштагы категорияга бөлүнгөнбүз. Ошолордун арасынан экинчи орунду алып келдик. Биз үчүн өзгөчө эмоциялар тартуулады, анткени кыздарыбыз эми эле баштаганыбыз жаңы эле болду. Кыздарыбыз чыккандан эми эле жаңы эле чыгып баштадык. Анан чыгып баштаганда эле ушундай ийгиликтерге жетүү биз үчүн өзгөчө сезимдерди тартуулады. Чынын айтканда күткөн да эмес болчук. Эми башка кыздарды Бишкек шаарынын өзүңүздөр билесиздер, ал жакта өтө өнүккөн бул бий боюнча. Анан биз ошол жерде отурганыбызда эле ошол экинчи орун дегенде аябай сүйүндүк. Чындыгында анткени биз ага чейин аябай эмгек кылганбыз, катуу даярданганбыз, болушунча өзгөчө алып барган аракет кылганбыз. Чындыгында өзгөчө болуп чыкты, анткени бардык ансамбльдардын көбү кыргыз көйнөкчөн, бирок көйнөкчөн ар түрлүү цветте, кызыл, сары, ошундай цветте болсо, а биздики чисто этно стиль болду. Анан бийибиз дагы өзгөчө болду, анткени бийибиздин аты Көкбөрү. Көкбөрүнү чыныгы оюнду бий аркылуу чагылдырып бере алдык да. Ошондон жюрилер ошондон кичине өзгөчөлөнтүп алып чыгышты окшойт. Ошол эмгектин артынан ушундай жыйынтыкка, ийгиликке жетип келип, сүйүнүп отуруп калдык. Албетте сүйүнүчүңүздөр сөзсүз түрдө биз дагы ортоктош болуу үчүн студиябызга чакырып турган учурубуз. Албетте ардактуу көрүүчүлөр, негизи биздин дагы сөзүбүз куру болуп калбасын. Ошол жердеги конкурста негизи кандай бийлер болду? Негизи Азем Kids бийчилер кандай бийлерди азыр тартып алган жериңер бар экен? Канекей, жалпы эле биз көрүүчүлөргө ошол видеону тартуулап өтсөк жакшы болот, анан түшүнүктүүрөөк болот. Андан кийин сөзсүз түрдө маегибизди улантабыз.
Чындыгында мына ушундай өзгөчө бир колоритке болгон же болбосо өзгөчө бир окуяны баяндап бере алган эң жакшы бийлерден болуптур. Аябай биз дагы көрүп алып сүйүнүп турган чагыбыз. Мына Азем Kids'ин кыздары дагы ошол жерде энергиялуу экенин көрсөтүп алыптыр. Чындап эле ошол жердеги жюрилер мактаганчалык болуптур. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, бул жерде бизде Каникейге ошондой эле Азем Kids кыздарына дагы мына ушундай ыраазчылыкка тана сырткары жеңгендиги тууралуу дипломдор берилген экен. Сиздерге бир окуп кетели деп турабыз сыймыктан аркылуу. Кыргыз Республикасынын маданиятын, искусствосунун аркыл багытын жаш муундарга жайылтууда жана аларды тарбиялоодо өлкөнүн жарандарын руханий жактан өнүгүшүнө кошкон көп жылдык кызматы жана Достук шаңы 2023 чыгармачыл жаштардын 8-чи эл аралык кароо сынакка активдүү катышкандыгы үчүн Жолбарсалы кызы Каникейге ыраазычылык билдиребиз. Каникей ушундан баягы биз дагы бир ирет таанышып коелу. Андан сырткары Достук шаңы 2023 чыгармачыл жаштардын 8-чи эл аралык кароо сынагында 2-чи орунду алгандыгы үчүн Азем Kids Жалал Абад шаарынан сыйланат деген мына ушундай өзгөчө баракчаларды алып келипсиңер, аласыңарбы? Карап турат. Каникей айтсаңыз, буга чейин конок болуп келгениңизде ар дайым мына ушундай суроолорду сизге узата берчүбүз да. Деги эле ушундай конкурстар болобу, анан конкурстарга катышасыздарбы, бийди кантип өнүктүрөбүз, кандай кылсак болот экен, анан эми кантип алып чыксак болот экен деген бир суроолор аябай көп чыгарылчу да. Эми баары бир баягы бизди дагы мына ушул нерсе тийишип да. Кандай кылсак мына ушул тармактагы алдыга өнүгөт экен дегенчи. Ал эми мынакей өзүңүз катышып келдиңиз, алгачкылардан болуп. Кандай эмоциялар болду? Анан кандай пландар болду? Эмне кылсак болот экен? Эмне өзгөчөлүктөрдү ал жактан алып алдыңыз деп ойлойсуз? Себеби дегенде буга чейин чоң кыздарын алып барганын билебиз да, чет өлкөгө чейин, анан жаштар менен чыгууда кандай экен? Кичинекей кыздарды алып чыгыш биринчиден жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анан ошон үчүн ата-энелерди суранган, мен өзүм жалгыз 13 кыз барган, жалпысынан 13 кызга өзүм жалгыз жетише албайм. Сиздер дагы чогуу барсаңыздар деп, анан ата-энелердин колдоосу менен ошол бардык. Эгерде ата-энелер колдоп, макул баргыла, биз монтип берели, антип берели десе, биз ал жака барып ийгиликти жарата албайт болчук. Бул жерде эң алдыңкы ошол ата-энелердин салымы чоң. Ошолго ыраазычылык айта кетем, рахматымды айтам. Анан ошол баргандан кийин биз эми Жалал Абадта жүрүп, бир эле жерде жүрүп, анан идея анча чогулбайт да. Анан башка жакка барып, атаңдаш жок десеңиз элеби? Башка жакты көргөн сайын идеялар чогулат, өзгөчө дем күч болот. Башка коллективдерди көрүп, идеялар мындай, кандай десем, кыздарга монсек болот экен деген жакшы пландар менен, келечекке жакшы пландар менен келдим. Анткени мисалы биздин Жалал Абадта өзгөчөлүк киргизген аракет кылган болушунча, анан мисалы биздин жакшылыктарга, тойлорго чоң кыздар чыгып жүрсө буга чейин, буйруса мындан кийин ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, кичинекей кыздарды дагы ошол аруу тилек менен, мисалы жаңы баш кошоткан жаштарга ушундай кыздуу болсун, көп балалуу болсун деген ниеттер менен мындай кыргызымдын тойлоруна кызмат кылайлы деген пландар менен. Анан буйруса кийинки жылы биз 2024-жылы Казакстанда болот бул конкурс. Ошол конкурска бекер катышууга жолдомо алдык. Буйруса кийинки жылга дагы өзгөчө бийлер менен, өзгөчө күчтер менен барабыз деген ойдо. Буйруса демек кийинки жылы бир чет жакка дагы чыгуу мүмкүнчүлүгү жаралыптыр, андан жакшы жыйынтык болуптур. Кичинекей мынакей Азем Kids бийчилериндеги солисткалар менен таанышкыбыз дагы келип турат, урматтуу көрүүчүлөр. Анда чекеден өзүңүздөрдү тааныштырып, канчынчы класста окуйсуңар, айтып кетсеңер. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин фамилиям Маматалиева Алия. Канчынчы класста окуйсуң? Каерде окуйсуң? 5-чи класста, 5-чи мектепте окуйм. Азем Kids'ка кантип келип калдың? Кимдин сунушу менен? Ким айтты? Үйдө олтурсаң эле бийге барасың деп калыштыбы? Ким? Эжем. Эжеңиз, эжең аркылуу келип калыпсың да, демек. Азамат, сен? Менин атым Айкыз, фамилиям Салайтинова. Мен 11 жаштамын, 5-чи класста окуйм. Мен Аземге тууганыбыз бар. Ошо тууганыбыз
танцыга келет эле, анан кийин мен дагы барып көрбөйсүмүн деп айтып, анан кийин Аземкетке келип калдым. Жакшыроо Азем. Азамат. Ооба. Жылга атасыңбы? Бишкекке барып, калаган жакка барып конкурстарга катышып. Менин атым Аяна, фамилиям Абдырахманова Аяна. Мен 5-класста окуйм, 5-мектепте, жашым 11-де. Мен Аземде келген учурум, мен Канкечкен сторисинен көрүп калгам, кыздарды ошого кызыгып келгем. Өзүң келгенсиң. Ооба. Азамат. Азамат, инстативаны өзү көтөрүп барды демек. Мен атым Аделина, мен 12 жаштамын, мен 6-класста окуйм, 14-мектепте, биге катышсын деп апам сунуштады, Канкечекенин сториясынан карап, апам сунуш кылды. Канке негизи история менен көп эле жумуш болуп турат. Бар эле история менен карап. Жаштар дагы билип калды. Мүмкүн чын эле жаштар жанагы TikTok, Instagram деген сыяктуу белсендүү болуп жаткан тармактарга киришет да. Анан дагы бир кызыктыруучу нерсе, Канеке айтсаңыз, мына ушундай конкурстарды жалаа чиргесине так кылсак болот экен. Ооба, анткени чындап эле жаштарга мотивация болмок. Ооба, болот. Өткөрсөк болот. Эң негизгиси мындай колдоо болсо эле кыла беребиз да ал нерсеничи. Уюштуруу жагы жакшы болсо, ооба, уюштуруу жагы жакшы болсо, ал нерсе колдон келет. Анан эми биз Жалал-Абадтын атын чыгаргандан тажабайбыз, чыгара беребиз. Бирок артыбыздан колдоо болсо андан да жакшы болот да. Талантты дагы деле өстүрө беребиз. Анан колдоо жок болсо, биздин финансылык жактан кыйынчылык болгон болсо, айла жок бир жерден чыкпаган аракет ушундай болуп калат экенбиз да. Анан азыркы учурда ошо конкурска баргандын түртмөчүлүгү ошо жана айткандай эле ата-энелер колдошту. Эми буйруса кийинки конкурстарда не только Жалал-Абад, Кыргызстандын атынан барган аракет кылабыз. Ошол учурда мындай биздин Жалал-Абадтын эли колдоп, ушинтип сиздерге окшоп биздин талантыбызды баалап ушинтип турса, биз сөзсүз түрдө дагы алдыга жылабыз да. Мотивацияны эл берет дейсизби, негизгиси. Мына ушул сөзүңүздө жогоруда айтып калдыңыз да, ошол эле конкурска 17 жашка чейин, 17 жаштагылар да катышты деген сыяктуучу. Анан эмнеге чоң группаңызды алып барбадыңыз? Эмнеге ушул 11-10 жаштагы категорияны тандап алдыңыз? Же болбосо ал жакта тандоо мүмкүнчүлүгү эмес, тескерисинче сизге беришти ошондой тапшырма. Анткени сизди чоңдорду алып барганга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар экен эле. Ооба, мүмкүнчүлүк бар болчу. Эми кыздарым 17 жаштан көбү чоңураак болуп калышты биринчиден. Анан экинчиден 17ге чейинки кыздарым азыраак эле. Анан эми мен көбүнчө басымды чынын айтканда кичинекей кыздарга басым жасадым. Анткени буларды көбүрөөк алып чыгайын. Кичинекей кыздардан өзгөчө нерселерди чыгара алсак болот. Мисалы, ошол эле жана көрүп кеткениңиздердей көкбөрү бийде, мисалы, булар бийлеп жатканда булардын өзүнүн возрастына туура келе турган бий да. Анан ошон үчүн көбүрөөк буларга көңүл бурдум. Чоң кыздар менен буйруса планда бар, буйруса мына апрелде да биз Турция мамлекетине чакыруу алганбыз, бирок тилекке каршы окуялардан кийин биз барбай калдык. Ноябрда чоң кыздар үчүн болот. Буйруса чоң кыздарды ошол ноябрда Турцияга алып барам деген планым бар. Буйруса жана Кыргызстан үчүн тагытпай калпсың. Алыста чыгып. Чет жакка эле чыгып деген сыяктуучу. Бардыгы ниетке жараша дейт Канеке. Жакшы ниет кыла берген болсоңуз, мүмкүн сөзсүз түрдө ишке ашат. Буга чейинки ошол келгенде, сиздерге келгенде айтчу элем го. Кичинекей кыздарды деле ушундай конкурстарга алып чыксам, ушундай ниеттер бар депчи, буйруса ошол ниет ишке ашты. Буйруса мындан кийин да чоң ниеттер. Дагы бир ниет айтып коңчусуз ушул студияда. Дагы айтат элеңиз, кел. Дагы бир ниетиңиз демек чоңдорду ошол чоң кыздарды чет жакка алып чыгуу. Андан сырткары ал менен эле токтоп калбастан ушул кыздарымды дагы өстүрүп, дагы чоңойтуп, ушундай конкурстарга көбүрөөк алып чыгып, көбүрөөк Жалал-Абадтын атын таанытып, көбүрөөк мындай статуэткаларды алып келиш. Жана жогоруда айтыңыздар, Казакстанга жолдомо алдык деген сыяктуу, ошол Казакстанга барып, биринчи орунду алып келгенде дагы биздин студияга келип сөз түрдө бир жакшылык менен бөлүшөсүңөр деген жакшы ойдо турабыз. Анан эми баардык нерсени сүйлөштүк, бирок чыныгы би тууралуу сүйлөшпөйбүз да. Идея кимден чыкты? Эмне себептен көкбөрүнү тандап алдыңыз? Формалар жөнүндө дагы кичине айтып берсеңиз, кайсыл жактан дизайнын ойлоп таптыңыз? Өзгөчө чындыгында эле бир караганда адамдын көңүлү түшчү форма болуп тур да. Биз буга чейин ошол түштүк жергеси боюнча бийчилер арасында конкурс болгондо биз чоң кыздар менен катышканбыз. Өзүм баш болуп бийлеп,
катышканбыз. Ошондо дагы ошондо биз ушул көкбөрүнү иштеп чыкканбыз да. Ушунча бичилер болот экен, өзгөчөлөнтүп алып барайлы депчи. Анан ошондо ушул бийди сүрөттөп алып чыкканбыз. Ал жакка барып дагы экинчи орунду алганбыз. Түштүк жергес боюнча бүт бичилердин арасында экинчи орунду алганбыз. Анан бул конкурска башталганда эле уже оюма ошол нерсе келди. Көкбөрүнү бул авторский бий, костюмдар дагы авторский. Анан неге ушуну кичинекей кыздарга бийлетип, ушуну алып барбасак болбойт деп, анан кийин ошонун үстүнөн иштедик. Костюмдар деле ошо өзүбүздүн оюбуздан чыгарган, өзүбүз эле монтсек болот эле. Эле өзүбүз ошо бийге жараша кылып туруп анан кийин. Бул менин оюмча форма бийлегенге да ыңгайлуу болсо керек деп ойлойм. Баш анткени шөкүлө кийгизсең, булар жашта эми эптей албай калышы мүмкүн деген сыяктуу. Тескеринче мына ушул форма жаш балдарга дагы ыңгайлуу, анан бийлегенде да сөзсүз түрдө өздөрү эргип, кеңири, нары бери жүгүрүп деген сыяктуу. Биздин бийде жана көбүнчө булар кыймылда болушат, шаңдуу болушат, сальтага ташташат, бири-биринин үстүнөн чыгышат. Мисалычы, ал көкбөрү бийде не только көкбөрү, кыргыздын улуттук оюндары чагылдырылган, мисалы тартыш, баал жерлер бар экен. Кол күрөшүш, жанагындай күрөш, белинен кармап күрөш, ошондой нерселерди көрсөткөндө, мисалы шөкүлө же башка болсо, түшүп калышын ыңгайсыздык жаратат. Ошон үчүн лайсына менен дагы секиргенге да удобно, отуруп турганга да удобно кылып, атайын ушундай кылып. Негизи жашча кыздан ушундай форма кийсек болмок экен, азыр да сонун жарашмак экен да. Анан кыздарга дагы суроо бергим келип атат. Негизи көкбөрү бийин кантип үйрөндүңөр? Башында көргөндө жеңил болдубу? Билеп кое берем деген сыяктуучу, бирок оорчулугу бар бекен? Кандай үйрөндүң? Жок, сонун экен. Канча кыска эле жооп коюшат экен. Сонун экен эле, деле калып кетти. Сен кантип үйрөндүң эле? Көкбөрү бий кыйынчылык жаратпадыбы? Башында келгениңде? Жок, кыйынчылык жаратпады, оңой эле келди. Кайсыл жери мындай кыйыныраак, кайсыл движение деген сыяктуу кыйын жерлери вообще жок экен. Баары эле оңой экен, Ооба. Жеңил болуптур да, демек силерге үйрөнүп, Анан канча күндө үйрөндүңөр? Канча убакыт кетти даярданганга? Бир бийин, көкбөрүнү эле алайлы, ушул менен жеңишке барып келдиңер да. Канча күндө үйрөндүң? 1 ай. 1 ай. 1 ай, көп күн, мисалы 1 ай деле. Сенчи? Мен 5-6 занятияга барып анан үйрөнүп калдым. Жеңил көрүндү башында, бирок өзүнүн кыйынчылыгы бар экен, Санеке, мисалы ошол жерде эми булар бийлеп атышат, сиз күзөтүп турасыз да, кандай эмоция болду? Бүткүчө эмнелерди ойлондуңуз? Өзүңүз деген нерселер кетти. Эми андан мурда айтпайсызбы, өзүм кошо бийлечүмүн. Анда билинбеш мүмкүн. Анда билинбеш мүмкүн. Анда билинбейт эле, кыздарга чыгаардын алдында дух берип, мощный кылып бийлеп көрсөтүп койгула депчи. Анан мен буларды башына кетип атканда эле айткам, эч качан биринчи орунду, экинчи орунду алабыз деген ой менен барбагыла. Лишь бы силер өзүңөрдүн аракетиңерди, бийиңерди мощный кылып көрсөтүп койгула, болду депчи. Анан ошентип барганбыз, бийдин алдында буларда дух бердим дагы, өзүм чекеде туруп, бийдин ортосунда көкбөрү жасаганбыз да, эми бөрү эме кылыпчы, анан ошо тартышып ойношот го. Ошону жасаганбыз. Анан мен ошо бийдин ортосунда ыргытышым керек эле да, ортогочу. Булар ошону талашып, көкбөрүнү сүрөттөшүп бийлеш керек эле. Мен ошону ыргытам деп турам, музыканы берип койгом, турам. Булар өтө катуу мындай энергия менен бийлеп атышат. Мен болсо титиреп мындай ыргыта албайм. Жок, буларды көрүп алып сыймыктанып аттым да, же иле албайм, же титире албайм. Ушундай башкача эмоция болду. Буларды көрүп бир жактан, бир жактан кыжалат болом, адашып кетпесе экен, жыгып түшпөсө экен деген кыжалат болду. Анан кийин эң негизгиси мындай сыймыктануу сезим болду. Биз ошол жактан келип, ушу бийди көрсөтүп атабыз деп, анан бийде өзүңүздөр көргөндөй кыйкырган жерлер бар. Октоп аткан адамды ойготуп берет да, анан бардык эле адамдар көргөн адамдарга мындай патриоттук сезим тартуулайт да. Анан ошондо көрүп эле өзүм мындай же кол чаба албайм. Ата-энелер карап отурушту да, ата-энелер дагы сүйүнгөнүнөн ушундай башкача сезимдер менен отурду, анан мени караштырды да, эмне кылат экен депчи. Мен болсо турам да мындай кылыпчы туруп, эми буларды көрүп, эң негизги мындай мээнетибиз көрсөтөлүп атат. Ушул нерседен мен өзүм рахат алам да, негизи. Бир нерсени мындай до конца кылгандан кийин ошону көрсөткөндөн рахат алам. Анан көрүп алып,
сыймыктанып отурдум. Анан экинчи орун дегенде баары сүйүнүк. Өзгөчө сезимдери менен сүйүнүп келип калып көрсөм. Кантип жабатка келип калганбыз деп. Сыйын ырдап эле дебейсизби? Негизи экинчи орун бул биринчи катышууда абдан жакшы көрсөткүч да. Анткени бул болгону биринчи орунга аракет деген сыяктуу, анан мотивация дагы болуптур. Ошол жерде кыздар, силер атаңдашыңарды көрдүңөр да, Казакстандан келди, башка жактан. Анан өзүбүздүн Кыргызстандан ошол жерде канчалаган катышты, ошол жерде формаларды көрдүңөр, бийлерди көрдүңөр, өзүңөр менен тең кыздарды көрдүңөр. Кандай болду атаңдаштарды көргөндө силерде? Бизде сезимдер вообще бөлөкчө болду. Коркподуңарбы? Кичине Куртуп кетишпей экен ошолор кетет, биринчи месттен алып кетет деп корктук. Бирок экинчи месте деле жакшы, экинчи месттен алдык. Казакстандагылар жакшы билешет экен, калгандар жакшы билешет экен. Бирок биз деле жакшы билебиз деп ойлойм. Бирок өзүбүз көбүрөөк жактык деп кой, Негизи өзүң оюңда эми ар бир адамдын өзүнүн ою болот да. Сен канчанчы орунду алабыз деп бардың эле? Мен биринчи орунду алабыз деп баргам. Бирде эле баргансыңбы? Болду, биздики болот деп. Силерчи мисалы көрдүңөр да атаңдаштарыңарды? Мен болсо гран-при алабыз деп ойлоптум. Ал жерде гран-при анан биринчи орун, экинчи орун болду, Ошондо первый тройкага илешип калдык да. Бул абдан жакшы, анткени сыймыктанчу эле нерсе экен кыздар. Ошон үчүн мына силерди дагы студияга чакырып отурабыз. Бул чоң жеңиш да. Ошон үчүн силер өзүңөргө ар дайыма биринчини коюп жүргүлө. Анткени сөзсүз түрдө адам ошого аракет кылыш керек, Аракетке жараша болот дейт. Анан келгенден кийин кантип ата-энеңерге айттыңар, биз ушундай орунду алдык деп классташтарга жарыя кылдыңарбы? Ооба, биз жарыя кылып, андай баары куттуктайм деп, биз эле статустарыбызга коюп, Инстаграмга коюп, экинчи месте алдык деп баары куттукташты, сыймыктанышты, ошентишти. Бирөө куттуктаса кандай экен? Жакшы болобу экен? Ооба. Жылдыз Дагы катышкыңар келди, дагы бийлегиңер келди, дагы конкурс болсо дагы даярданабыз дедиңерби? Анан ата-энелер өзгөчө тосуп алышты. Сюрприз кылып кыздарга ошо месте алып келгениңерди куттуктайбыз дешип, атайын буларга кыздарга чай уюштурушуп, мындай өзүмө окшогон эле ата-энелер таап алгам да. Баары аракетчил. Аракетчил, мындай кандай десем, активный да баардыгычы. Анан мынтейли, антейли деп турат өздөрү делечи. Анан ошого жараша кыздары дагы ошондой активный баардыгычы. Негизи канче биз мына көрсөтүүнүн башында аябай жакшы теманы да талкууладык да кесиптешим экөөбүз. Биздин убакта ушундай нерселерге катышуу, анан бир аз тартыныштар же мүмкүн турмуш тиричилик ошондой болгонбу, бир аз жокчулук болгонбу, ошондой деп ойлоп коебуз да. Бүгүнкү күндөгү ата-энелердин аракетин көрүп, жаштардын бийге болуп аткан кызыгуусун көрүп, абдан сүйүнүп талкууладыган жерибиз бар эле. Сиздин оюңузду дагы ушул жаатта билгибиз келип турат. Бүгүнкү күндөгү ата-энелердин балдарына болгон колдоосун көрүп, сиз дагы суктанасызбы деген сыяктуу. Суктанам, дайыма эле айтам, малатсы, ушинтип жаш баланын каалоосун аткарып атасыздар. Ар бир занятияда балдарын өздөрү алып келип, күтүп отуруп, кайра алып кетишет да. Ошондо ыраазы болуп калам, анткени ошо мурун сиз айткандай эле, мурун баланын эркинине койгон эмес, баланын кызыкчылыгын ойлогон эмес, только ата-энем эмне десе, ата-энем эмнеге кызыкса ошону кылып жүргөнбүз да. Анан мен деле мисалы кесибим соцработник, анан ата-энем сунушу менен эле окуп калгам. Анан бирок ичимдеги жан дүйнөм бий жака тартты. Анан ушул жак менен эле иштеп кеттим. Соцработник болуп вообще иштеген жокмун, эми буюрса иштейттирмин. Анан азыркы ата-энелердин балага колдоосу жакшы да. Анан өзгөчө Жалал-Абадта бий тармагына адамдардын көз карашы дагы жакшырды. Биз балабызды алып барышыбыз керек экен, көрсө пайдалуу экен, менин кызыма пайдалуу экен деп атайын алып келип, анан ата-энелер бир ай өтпөй эле менин кызым башында мындай болчу, эркек чалыш болчу, же болбосо өтө шок болчу, азыр болсо айтканыбызды угат, сөзүбүздү угат. Бийге келгенден кийин өзгөрүүлөрдү айтып атат да. Өзгөрүүлөрдү айтышып, өздөрүнчө сүйүнүп отуруп калышат. Анткени өзүбүз деле байкайбыз да. Биринчи келгенде эркек кыздар келет, айтканды укпаган кыздар келет, ата-энесин укпаган кыздар келет. Анан ошо бир ай өтпөй туруп,
кадимкидей өзгөрөт. Анткени бул Чөйрө жака өзгөртөт. келгенден эрежени сакташ керек болот. Эжекенин айткан сөзүн угуш керек болот. Биз дагы болушунча не только бий жактан жөнөкөй чоңдорду сыйлоону, өзүнүн агылып жүрүүсүн болушунча үйрөткөн аракет кылабыз да. Анан бул нерсе балага өтө пайдалуу экенин ата-энелер түшүнүп калышты. Анан сиз айтмакчы, азыркы заманда бизге бекер реклама бул Instagram, TikTok да. Ошол Instagramдан айтып деп атып эле, ошо ата-энелерди түшүндүргөн аракет кылып атып эле, ошо кыздарды болушунча чогулткан аракет кылдым. Анан ошо баланын өз каалоосун аткаруу бул кандай десем, ата-энелердин өзүнүн мындай эмеси да, кызыктар болгон, кызыктардыгы да, келечегин көрө билгендиги деп ооба, айта алам да. Бүгүнкү күндө ошон үчүн биз да жогоруда сөзүбүз куру болуп калбасын деп ушул суроону сизге бердик. Анткени иштешип жүргөн адам билет. Баары бир тажрыйбаңыз бар, ата-энелер менен чогуу иштешкен сыяктуучу. Ошон үчүн ар дайыма урматтуу биздин ата-энелер дагы бир рет көрүп турган болсоңуздар, балдарыңыздар эмне кесипке кызыккан болсо же кандайдыр бир ийримге кызыккан болсо сөзсүз түрдө бериңиздер. Анткени баланын кызыгуусу ушул жашта өзгөчө күчөйт экен. 8 жашта 9 жашта деген сыяктуу. Ошон үчүн өзүнүн келечегин тандоого сиз дагы өзүңүздүн салымыңызды кошуңуз дегим келет. Ал эми биздин баягы болочоктогу келечек ээлери десек дагы болот. Силер чоңойгондо ким болосуңар, ким болгуңар келет. Мүмкүн араңарда эмгек сиңирген артисттер отурушу мүмкүн, баягы келечекте айтып, балким президент, депутаттар отурган болушу мүмкүн. Келечекте ким болосуңар? Мен келечекте Канке эжекеме окшоп кыздарга бий үйрөткүм келет. Ушул жаатты алып кетесиз. Демек ушул жаатты кызыгасыз, Сиз дагы чоңойгондо мындай группа ачкыңыз келет экен, группа Азамат. Мен чоңойгондо мугалим болгум келет, жана хореограф болгум келет. Кайсыл сабактан мугалим болгуң келет? Мен русский языктан болгум келет. Русский язык жакшы көрөсүңбү? Апаң мугалимби? Апам Жагуда иштейт, информатикадан берет. Анткени алма сабагынан алышпайт деген сөз бар го, ошондон улам. Сенчи чоңойгондо ким болосуң? Мен чоңойгондо модель болгум келет, жана Канке эжекеге окшош хореограф эжеке болгум келет. Бий үйрөткүң келет, демек, Азамат. Мен чоңойгондо кондитер болгум келет, жана дизайнер одежда болгум келет. Демек, бир чети торт бышырып, бир чети көйнөк тигип ушундай экен да. Көйнөктөрдүн сүрөттө жакшы тартасың, Азамат. Кайсыл сабакты өзгөчө ушул сүрөттү жакшы көрөт окшойсуң? Сүрөт менен музыканы жакшы көрөт окшойсуң? Азаматтар, чынында эле келечек ээлери өзүңүздөрдүн ниетиңиздерди сөзсүз түрдө жеткиле дейли, кыздар. Негизи баягы сөзсүз түрдө өзүнүн колдообузду биз да кошуп кетишибиз керек, Албетте, баягы кичине болсо дагы мына ушул нерселер адамга бир жагымдуу маанай тартылат экен да. Эртең мисалы биз мына ушинтип эфирден чыктык деген же болбосо кандайдыр бир кичине болсо дагы мотивация экен. Анан айтып атпайбы? Биз утуп келдик, аябай сүйүндүк, экинчи орунду алдык, куттуктоолор болуп атты. Бул дагы эң сонун нерсе да. Биз дагы азыр сиздерди көрүп туруп, жаштыгыбыз элестеп кеттик. Анан Канеке айтсаңыз, мына ушундай балдардын кыялы менен жүрүп, өзүңүз дагы бала болуп калат экенсиз. ооба. Чоңойбой эле кайра аркага кетип атасыз, кандай болот? Эми балдардын жан дүйнөсү таза болот да, анан мындай ар бир кылыктары, жүргөндөрү башкача да, мындай проблемасы жок ойноп жүрө беришет го. Анан мен дагы ошондой болуп, мындай булар менен аралашып, мисалы, ушу конкурстан кийин, мисалы, Бишкек шаарын атайын айландырган алып бардык. Анткени бул балдардын кийинки келечегине эсте калчу тарыхты жараттык да, мындайча айтканда. Кийин чоңойгондо биз ушинтип келгенбиз, Бишкекке келгенде биринчи жолу лифтке түшкөм депчи, ушинтип эстешет да кийинче. Анан ошон үчүн айландырып, ойнотуп келдик. Ошол булар ойноп атса, булар менен сүйүнүп, өзүм кошо ойнопчу, ушундай. Эми мугалим балдар менен чогуу тил табыш керек. И ошол эле учурда мындай дисциплинаны кармаш керек. Буларга сөз өтө турган дагы мугалим болуш керек. И балдар менен кошо дагы аралашып жүрө турган болуш керек да. Ошентип булар менен чогуу жүргөндө өзүм жаш баладай сезем. Албетте, бала менен иштешүүдө бала кыял болуп каласың деген ушул демек. Мисалы, эми анан эстеп кеттим да, сөзүңүздү буруп койдум. Сабак өтүп атканда биз только сабак менен эле эмес, мисалы,
тиктоктор табыз чогуучу кыздар менен чогуу давайте мону кылабыз аны кылабыз депчи кыздар менен ушундай аралашып эле жүрө беребиз. Негизи булардын идеясы биздикинен кээде жогору болуп кетет. Бүгүнкү күндөгү балдардын чындап эле акылы эс тутуму бизге караганда бир топ эле жогору да. Аны дагы сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Анан кийин канекей жогоруда айтып кеттиңиз, ошол дисциплинада сөзсүз түрдө болуш керек деген сыяктуу. Албетте эркелиги бар, башкасы бар, бирок баары бир тартип деген нерсе бардык нерседен жогору турат. Кандай катуу тартибиңиз бар буларга? Же мүмкүн баягы талапчылдыгыңыз бар, Өтө деле катуу кармап, өтө деле эме кылгым келбейт. Анткени жаш балдарды азыр кызыктырып алып калыш кыйын да негизичи. Негизи телефондон алыстатып, мону кылайлы деп алып кетиш кыйыныраак болуп калды азырчы. Анан ошого буларга болушунча мисалы биз келгенде, сабакка келгенибизде биз сөзсүз түрдө разминкаларды жасайбыз, бийлерди кылабыз. Ошол учурда тартип ашыкча сөз сүйлөбөй, формаларды сөзсүз түрдө сактап, анан чачтарын ар бирин өзүнүн эмесине кармап жүрүп, сабагында кечикпей келип, ушундай нерселерди талап кылам да. Өтө деле талап жок. Лишь бу ушу баланын өзүнүн кызыгуусуна көбүрөөк көңүл бурабыз. Балким мисалы мен талап кылган бий буга жакпашы мүмкүн балдаргачы. А балдардын өзүнө кайсы бий жагат? Эмнени бийлейсиңер дегенде балким могу бий жагат деп айткан болсо, ошол бийди бийлетип, болушунча булардын кызыгуусун көбүрөөк арттырганга. Булардын ою менен да эсептешүү, Ою менен да эсептешем. Ошол эле учурда өзүм дагы талапты көбүрөөк коем, тартип менен дагы көбүрөөк иштешебиз. Мисалы, мындай сабак учурунда 5 мүнөт 10 мүнөт убакыт берем. Каалашынча ызылдап, каалашынча кыйкырып алгыла, анан сабак учурунда үнүңөр чыгарбай отургула депчи. Ошондой. Ошол 5 мүнөттүн ичинде жаман абал болсо керек. Деп айтсаңыз, практикаңызда жолукту эле ошол ата-энеси зордоп сизге алып келип, ошол бийлетеси, бийге тапшырасыз. Кандай сунуштарыңызды бердиңиз эле? Ошол сизге келген окуучу бийлеп кете алдыбы, же болбосо бийлей албайт бекен кызык? Жок, андай окуучулар көпкө созбойт, көпкө калбайт. Биринчи келгенде эле билинет да. Биринчи келгенде жана кыздар жасап атса, жасагысы келбей, эркелеп, ыйлактап, мындай балалык мүнөздөрүн көрсөтүп, ана мен айтам ата-энегечи, сиз заставлять этип, муну эч качан бийлете албайсыз. Мен башында эле биринчи көргөндө эле айтам, эгерде сиз өзүңүз каалооңуз менен алып келип аткан болсоңуз, биз бир сабак өтүп көрөйлү. Эгер жакса кала берет, жакпаса мен кармай албаймын деп башында эле айтам. Анан ошентип келип, кызыгып, ата-энеси алып келип, өзү кызыгып кошулуп кеткен окуучулар дагы бар. Анан ошол эле учурда бир сабактан кийин жок, мен бутуму чозот экенмин, бутум ооруп калды, чарчап калдым деп жалкоолонуп келбей калган окуучулар дагы бар да. Ооба, бардык нерсе кызыгуу менен болгону жакшы, бирок баары бир жалкоо балдар болуп калат да. Ата-эненин айтканын кылып, ата-эне алып келген деле жакшы. Эгер бала ошо кызыгып, дальше алып кетсе, анан алып келип бир көрсөтсө, эгерде жакпай калган болсо, кызыгуусу башка жакта болсо, лучше аны заставлять этиштин кереги жок да. Ооба. Мисалы, группада ким жакшы билет, кимди мактай алат элеңер? Ооба, барыңар мен жакшы билейм дешиңер мүмкүн, бирок анткени менен бирөө жакшы билейт деп бири-бирибизди мактап кетпейлиби? Ким жакшы билет оюңча? Айтчы. Оюңча, Оюмча, Аяна Айкыз Аруке жакшы билет деп ойлойм. Үчөндөн атап койдуң го? Аруке жок деп. Аруке жок. Сен оюңчачы ким жакшы билет? Мен оюмча Аруке жакшы билет деп ойлойм. Аруке ким? Арка келген. Келген жок. Чында аттарын чаташтырып алдым окшойт. Мурунку көрсөтүүдө келген. Мурунку көрсөтүүдө келген. Сен оюңчачы ким жакшы? Мен оюнча деле Аруке жакшы билет деп ойлойм. Аруке эң эле кыйын, силер куркуп болгон эмес Аруке? Сиздин оңолуңуз окшойт. Ооба да. Жок, андай эле эмес. Арасында эле. Сен оюңчачы? Көкбөрүбүздө ошо ортолукта алдыга чыгып билет да, ортолукта. Сен оюңча деле Арукеби? Башкасын айтчы. Мен оюнча Алия жакшы билет деп ойлойм. Алия Мен. Туура деп койсоң. Туура бал берди. Туура бал бердим депчи. Анткени чындап эле бири-бириңерге мына ушинтип көмөк көрсөтүп, тескеринче урушпай, жакшы
тилдешип бийлеген болсоңор, мына ушундай жеңиштердин көбүн алып келесиңер да бизге. Ошон үчүн ийгиликтер болсун дейли кыздар. Буйруса дагы мына келечекте Бишкек шаарына эле эмес, чет өлкөгө чыгуу дагы пландарыңар бар экен, ийгиликтер болсун. Канекей, сизге эң негизгиси сабырдуулук делебиз. Мына ушулардын жоопкерчилигин алып, ата-энелер менен чогуу иштешип дегендей, негизи бир адам менен иштешүү кыйын го, мына ушунча кыздар менен иштешип жоопкерчилигин алып, мына ушундай ийгиликти алып келгениңерге чындап эле биз дагы сыймыктануу менен чакырып турган чагыбыз. Бул көрсөтүүбүз менен мүмкүн бир ата-энеге мотивация бере алабыз. Бул көрсөтүү менен мүмкүн бир кызга, жаш өсүп келе жаткан өспүрүмгө мотивация бере алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн ийгиликтер гана болсун дейли. Орозонун күндө кээде катуу айтып койгон болсок, кыздар, кечирим сурайлы бири-бирибизден. Эч качан баягы жамандыктар болбосун, жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү дейли. Келиңиз, анда эркин микрофон берели. Рахмат сиздерге. Ушунча колдоп бизди чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Анан ата-энелерге айтарым, ошол баланын кызыгуусун биринчи орунга коюшса жакшы болот. Анан мындай буйруса кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Биз Кыргызстанды, анын ичинде Жалал Абад шаарын далайга тааныткан, далайга атын чыгарган группалардан бололу. Анан ар бир кыздын ата-энесине чоң рахмат. Өзгөчө менин үй бүлөмө дагы ыраазычылык айта кетейин. Анткени үй бүлөм колдобосо кечен кой бергенде ушул жерде кош кетишибиз керек экен. Үй бүлөм колдобосо мындай ийгиликтер болбойт эле да. Мындай өзгөчө жолдошум, апам, кайненем. Анан кызымды өз жоопкерчилигине алып, макул сен ошонча кыздын жоопкерчилигин алып барып кел деп колдоп жөнөтүштү. Ошолордун дагы эмгеги зор. Ошолорго ыраазычылыгымды айтам. Анан көрүп аткан ата-энелерге айтарым, азыркы учурда балдардын баардыгы телефонго кирип кетпеди, TikTokко видеолорду көрүп отурушат. Ошол телефонго көбүрөөк көрсөтүп отурбай, тескерисинче ушундай конкурс биздин сабактарыбызга, бий сабактарына алып келсе аябай пайдасы зор да, өзгөчө кыз бала үчүн. Ошон үчүн барыңыздар, келиңиздер, күтөбүз. Азаматсыз бар болуңуздар. Жакшылыктар болсун дейли. Кыздардын да мүмкүн айта турган саламдары бардыр. Ата-энеңерге салам айтып атсаңар болот, досторуңар, классташтарыңар мүмкүн көрүп аткан болсо, келе чекеден салам айтып алалы, учурдан пайдаланып. Ата-энем немеде көрүп аткан болсо, Салам, салам айтам, классташтарыма салам айтам, туугандарыма салам айтам. Баарына эле салам айтып коелу. Чекеден. Кеттик, анда чекеден айта берели. Сиз кимге салам айтасыз? Биз көрүп аткан элдерге салам айтам. Орозоңор кабыл болсун. Баарыңар орозо кармагыла. Соп болот. Азамат. Сөтүдө жакшы чакырык болуп кетти. Сиз Мен бардыгына эле салам айтам. Орозоңор кабыл болсун. Вот. Пока деп коеюн. Мен ата-энелериме жана баары көрүүчүлөргө салам айтам. Орозоңор кабыл болсун. Бар болгула, силерге дагы ийгилик каалайбыз, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эң негизгиси алдыга жылы бериңиздер. Ооба, эң негизгиси оорубагыла дейли, оорубасак эле ыр бийлер дайыма жаңырып тура берет экен. Жакшылыктар жүз көрүшөлү, бул чек болбосун дейли. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай маектен сөзсүз түрдө бир бала тууралуу чыгарма окупасак болбосо керек. Андыктан балдар дайыма аман болсун дейли.